Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңешинин жыйынында өлкөдөгү 2000 жакын шаар кыштактардагы соода түйүндөрүнө көзөмөл кассалык аппарат киргизиле турганын билдирди. Жапаров кассалык аппараттарды киргизүү салык тармагындагы коррупцияны азайтууга өбөлгө болуп жатканын кошумчалады. Бир эле чек деген механизм менен бир жагынан эл алган айлыгын кайда жумшап жатканын көрөбүз. Экинчиден, ишкердин ак ниет экендиги ачылат. Тартип ушинтип башталат. Чектер менен далай сырлар ачылат. Ишкерлер бир топ салыктардан качып жүргөнү ачыкка чыгат. Чек талап кылуу менен ишкерлерди жумшак тартипке чакырабыз. Чек талап кылып жаткан элибизге рахмат айтам, деди Акылбек Жапаров. Менин колумда жакшы бир материал бар. Бир-эки мисал айтып кетейин. Бакай Ата районунда Миңбулак айылында 9 соода түйүнү бар экен. Обороту болжол менен өздөрүнүн маалыматы бергенине карасак 16,4 миллион сом экен. Ал эми баардык салынган салыгын, патенттерин кошкондо 33 миң сом эле өкмөткө төлөп берип атышат. Мамлекетке идеше ушунча эле. А эми мамлекет бул айылга канча сом каражат киргизет деп карап көрсөңүздөр болот. 421 пенсионерге 2021 жылдын жыйынтыгы менен 28,8 миллион сом пенсия төлөдүк. Үй бүлөгө көмөк аркылуу пособияны 3,6 миллион сом бердик. Айылдагы мектепте иштеген 67 адамга 2021 жылы 16 миллион сом кетти. 11 гос муниципалдык кызматкер бар экен, булардын айлыгы 2,4 миллион сом болуптур. Жалпысынан бул айылга орточо 51,8 миллион сом каражат жумшатабыз. Алганыбыз 33 миң сом патент аркылуу, ал эми бергенибиз мына почти 52 миллион сом берип атабыз. Бул эми 2021 жылдын маалыматы, быйыл биз зарплаталарды да көбөйтүп, бир топ 2 эсеге көбүрөөк акча барат бул айылга. Бир эле чек деген механизм менен бир жагынан эл алган айлыгын кайда жумшап жаткандыгын көрөбүз. Экинчи жагынан ишкердин ак ниет экендиги ачылат. Тартип ушинтип башталат. Чектер менен далай сырлар ачылат. Ишкерлер бир топ салыктардан качып жүргөндүгү ачыкка чыгат. Чек талап кылуу менен ишкерлерди жумшак тартипке чакырабыз. Чек талап кылып жаткан элибизге рахмат айтам. Жана да баарын чакырам. Бул салык инспектор менен ишкердин ортосундагы көз жумдууну жок кылууда.